Бул Бишкектеги номер 1 мектеп интернатынын окуучулары. Алар мектептин алдына тизилип келбесин деп кыйкырып митингге чыгышкан. Facebook колдонуучулары балдардын мындай максатта колдонулганына нааразы болууда. Интернетке тараган тасмада мектеп директору жана айрым мугалимдер негизсиз иштен алынганы айтылган. Билим берүү министрлиги жеринде адистер иштеп жатканын кийинчерээк маалымат берилерин айтты. Ошол эле учурда ведомстводан балдарды митингге чыгаруу мыйзамсыз экенин, маселе министрдин жеке көзөмөлүндө турганын билдирди. Аталган мектептеги ызы-чууга тактоо киргизе кетсек, буга чейин атайын комиссия текшерип, директору Нургүл Матканова иштен алынган. Мектептин өзүн жоюп, номер 71 мектепке кошуу пландалган. Мында жумушу кыскарган мугалимдерге башка мектептерден иш сунушталган. Мектеп жамааты буга каршы болуп, митингге чыгууну эп көргөнү маалым болду. Кошумчалай кетсек, мындай ызы-чуу башка мектептерде дагы болууда. Бишкектеги номер 102 мектептин мугалимдери дагы сынактан өтүп келген директорду киргизбей, ал милиция кызматкерлеринин жардамы менен кабинетине кирген болчу. Мугалимдер жана ата-энелер мурдагы директорду ордунда калтырууну суранышкан. İşleş alбасыңар убакыт менен эгерде силер коллективный жазсаңар, убакыт керек. Коллективный жазсаңар, алар жумуштан алжасыңар. Мындай көрүнүш өлкөнүн түштүгүндө дагы кайталанды. Базар Коргон районуна караштуу номер 11 Алыкулов атындагы мектеп гимназиясынын мугалимдери сынактан өтүп келген жаңы директорду кабыл албай, нааразычылыктарын билдиришкен. 105 мугалим бар, бул жерде бул эжекен колдогон бир да мугалим жок бул жерде. Бул мектеп оң жагын көрсөтпөй эле терс жактарын уже Билим берүү жана илим министрлиги атайын реформанын негизинде өлкөдөгү бардык мектеп директорлорун сынактан өткөрдү. Мында 20-30 жылдап директорлукту аркалап келе жаткан жетекчилердин ишмердүүлүгү каралып, ротация болору айтылган. Саясатка айланып бара жаткан директорлук кызмат тууралуу мугалимдердин да пикирин уктук. Ана менин көз карашым, ошо орто жаш мугалимдер директор болгону ылайыктуу. Өтө жашы деле көп эле, эми баягы арасынан 10дон бирөө чыгат. Жаштардын немесичи директор болгону. Бирок баары олордо теория болгон менен практика жок да. Адам теорияны гана билбестен, практиканы кошо билгенде гана эмеси иш жөндөмдүүлүгү, мугалимдер менен иштөө стили артат. Анан жаш өтүп калган мугалимдер директорлукту бошотуп берсе деп ойлойм менчи. Учурунда иштедиби? Кийин өткөрүп бериш керек артындагы жаштарга. Эми ол көп нерсени билген менен аткарууга энергиясы, чамасы келбей эле калат жаш өткөндө. Ош облусу боюнча дагы 245 мугалим директорлук сынактан өтүп дайындалды. Дагы 45 ваканттык орундар бар. Сынактарда директордун уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү гана эмес, административдик билими дагы каралууда. Сынактан өтүп, бирок буга чейин директор болуп эмгектенбегендер Билим берүү институту тарабынан кошумча окуулардан өтүүдө. Бул сынактын да бир пайдалуу жагы, буга чейин жетекчилер уюштуруу иштерин, материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча бир топ иштерди аткарып, ошону менен алек болушкандагы укуктук ченемдик актыларды унутта калтырган. Ошон үчүн кээ бир директорлор чындыгында мойнуна алышып, ушул биз баягы мыйзамдуу укуктук ченемдик актыларды көп окубай калган экенбиз. Сынактан кийин бир топ баягы жөнөкөй тил менен айтканда көзүбүз ачылып, иштөөгө бир топ шарт түзүлдү деп ынанышты кээ бир директорлор. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мектеп директорлугуна талапкерлерден сынагы өткөн жылы башталган. Анын биринчи айлампасында 966 мектептин жетекчиси кызматына катышуу үчүн 2000ден ашык талапкер документ тапшырган. Жыйынтыгында 1371 талапкер катышып, алардын 35% гана сынактан өтө алган. Ал эми президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматынан кетиши керек. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.